Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коногу Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев, кош келдиңиз. Мына өлкө өзгөчө абал маалында турганда соңку учурлары сиз мына эки мыйзам долбоорун коомдук талкууга койдуңуз. Бул биринчиси саясий партиялар жөнүндө, экинчиси Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорлорун коомдук талкууга алып чыктыңыз, айрым өзгөртүүлөр менен. Анын негизги максаттары эмне? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда лидерлерди даярдаш керек, тарбиялаш керек. Лидерлер келечекте саясатта болуш керек. Анын өзүнүн көз карашы, анын өзүнүн программалары болуш керек. Биз көрүп атабыз, бүгүнкү күндө 200дөн ашык партия бар. Бирок 2-3-9 адам менен партияны түзүп алып, лидер болуп шайланып атышат да. Бирок анын эч кандай маңызы да жок, сапаты да жок да. Бул мыйзамдын максаты бул кадрдык потенциалды көтөрүү, экинчи партиянын ишмердүүлүгүн көтөрүү. Бул жерде лидерди эгерде азыр иштеп аткан мыйзамда съезд аркылуу шайласа, менин мыйзам долбоорунда лидерди партиянын мүчөлөрүнүн аркылуу шайланыш керек. Альтернативдүү негизинде анын регионалдык штабтар выдвижение кылат, талапкерди. Кийин ошол мүчөлөрдүн арасынан шайлоо болот. Бул деген элдин астында чыгып, өзүнүн саясий көз карашын, өзүнүн программаны жана ушул программа кантип ашышын айтып берет. Экономика жагын көз карашы, маданият жагын, социалдык багыттагы ушул көз караштарын айтып берет. Ошондо эл менен тыгыз, мүчөлөр менен тыгыз байланышта болсо, ошол элдин элегинен өтсө, ушул мүчөлөрдүн арасынан чыкса, мына ошондо анан кийин биздин келечекте лидер шайланат да. Ал эми мына президент менен ошол жогорку кеңештин депутатын шайлоо боюнча мыйзамдагы негизги өзгөчөлүктөр эмне? Кандай шайлоо жөнүндө мыйзамда эң негизги ал жерде сиздер жакшы билесиздер, көп ар кандай сунуштар айтылып атат. Парламенттин депутаттарынын санын 35ке түшүрүш керек, 45ке, 70ке деп айтып атышат да. Бирок 35 эле болсун. Бирок эгерде парламентке адискөй, тажрыйбалуу, элге кайсы мыйзам керек, мыйзамды кантип жазышты, мыйзам кантип анан кийин ишке ашырышын билбеген адамдар келип калса, анда парламент дагы өзүн мындай жетпейт да. Мыйзамдын сапаты кимде? Мыйзамдын сапаты бул жогорку кеңеште. Жогорку кеңеш ишмердүүлүгүндө кимде? Бул депутатта. Ошон үчүн биз бул жерде атай кесиптик квота, профессионалдык квота деп атабыз. Ошол квота партиялар ушу квотанын негизинде жогорку юридикалык жана жогорку экономика финансылык билими бар, стажы 15 жылдан кем эмес стажы бар, жана илим докторлары же кандидаты болсо, илим кандидаты болсо, ушуларга партиялар милдеттүү түрдө 10% тизмеге киргизиш керек. Бизде квоталар бар өз негизи. Аялдардын квотасы бар, башка улуттундагы өкүлдөрдүн квотасы бар. 50ге чейин тизмеде 2 майып өкүлү болуш керек, инвалидтердин квотасы бар, жаштардын квотасы бар да, мындай квоталар бар. Бул эмне берет бизге? Эгерде жогорку юридикалык ээ болгон адис келсе, анда ал мыйзамдын туура жазылышына, ана кантип ишке ашышына ал өзүн айтып бере алат жана ошого көз карашты айта алат да. Башка өкүлдөр айыл чарбадан келет, медицинадан келет, мугалимдер келсе дагы ошол юристтер менен же экономикалык финансылык адис менен алар менен кеңешип көп нерсе алардан дагы үйрөнөт да. Анткени бизде бүгүнкү күндө парламентке көп сын пикирлер бар. Буну биз моюнга алабыз. Ошон үчүн бул кадам келечек көздөйт. Балким бүгүнкү күндө түшүнбөгөндөр болушу мүмкүн. Бирок бул келечекте кадам
бизде парламентте ушу юридикалык жактан же финанс жактан жогорку адистеги адамдар келиш керек. Мына ушул эки мыйзам тең, бул ошол бийликке байланыштуу, бийлик адамдарына, келечектеги лидерлерге байланыштуу, келечектеги депутаттардын сапатына байланыштуу мыйзамдар экен. Анан мындай бир суроо туулушу ыктымал да, азыр Кыргызстанда ушул парламентте ойлой турган, депутатты, партияны ойлой турган учур эмес. Кыргызстан азыр экономикалык кыйын абалда турат, өзгөчө абалда пандемия, ушу сыяктуу кыйын учурлар турат. Эмне үчүн ушул депутаттар, айрыкча мына фракция лидерлери ушул сыяктуу долбоорлорду азыр алып чыгып жатат деген суроо туулушу ыктымал да, эмне үчүн? Эми пандемия учурунда биз өзүбүздүн депутат катары, жеке Кыргыз Республикасынын жаран катары биз өзүбүздүн салымды коштук. Жардамдардын баарын бердик. Бүгүнкү күндө биз дистанттык учурларда азыр депутаттык ишмерлигинден сырткары биз азыр тыгыз байланышта эл менен кимдер муктаж болуп аткан болсо, ким тиги продуктасы түгөнүп калса, биз аркылуу, телефон аркылуу биздин партия мүчөлөрү ишти алып барып атат. Биз бул жерде пиар кылган жокпуз. Бул азыркы учурларда пиар жасаш кереги жок. Бул мыйзам долбоору, бул өзү негизи февралда иштелип чыккан. Биз аны юридикалык жактан өзүбүз юристтер менен экспертиза сыяктуу биз кеңештик, кандай болот экен, тиги болот экен. Бүгүнкү күндө дистанттык биз ишти алып барып атканда байланыштуу мына ушуга биз элдер дагы интернетте отурушат, тиги отурушат. Ушул элдер дагы үйдө отурганда ушуну карап көрсүн. Бүгүнкү күндө азыр кече эле коюлган бул. Мына бүгүнкү күндө Азаттык, башка телеканалдар, журналисттер абдан көп чалып атат. Анткени бул мыйзам эгерде терең түшүнгөн адам болсо, бул мыйзам парламентаризмге жана депутаттардын парламенттин сапатына мыйзам багытталган экен деп дегендер айтып атышат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн бул жерде эч кандай пиар жок. Бул биздин өзүбүздүн коомдук талкууга коюлган бир айда, бүгүнкү күндө бир ай коомдук талкууда турат ал. Мыйзам долбоорун иштеп чыгып атканда буга чейин ошол жогорку кеңештин депутаттарына, ошондой эле партия лидерлерине айтылган сындар дагы эске алындыбы? Себеби дегенде чында эле ошол сапат боюнча, ошол лидерлик сапат боюнча көптөгөн суроолор бар да. Булардын баардыгы эске алындыбы жана кайсыл өлкөлөрдүн тажрыйбаларын алып атасыз бул жерде? Эми мисалы мына Германияда мисалы да Меркель кетем деди, туурабы? Кетем дегенде өзүнүн партиялашын сунуштады, партия лидерин шайлашты, бирок ал кийин отказ кылды. Мына ошол партиянын лидерин шайлаганда Меркель кеткенден кийин Германия мамлекетинде премьер-министр болот деп алдын алып билишет. 2 жыл мурун булар дайындаган. Бирок мына 1 жыл өткөндөн кийин өзү ал баш тартты. Анткени мен премьер-министр кайсы себептен мен билбейм, премьер-министрге мен татыктуу эмесмин деп парламенттеги партиянын лидерлигин дагы тапшырат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө алар дагы лидерлигин азында. Англияда да ушундай. Премьер-министр болуш үчүн партиянын лидери биринчи болуш керек. Бул жерде эң негизги мааниси бул жерде сиз туура түшүнгүлө, саясатта, Кыргыз Республикасынын саясатында мамлекетчил адам келиш керек. Мамлекетчил адам деген бул бир эле багыттагы мугалим багыттагы ойлонгон адам эмес. Бул жалпы экономиканы түшүнгөн, социалдык багытта түшүнгөн, тышкы иштерди, коопсуздукту түшүнгөн. Аны качан түшүнөт? Аны качан элге барып, шайлоочулар менен же өзүнүн мүчөлөрү менен учурашканда, ошондой элдин арасынан ар кандай суроолор келет. Коопсуздук жагынан, социалдык жагынан мына ушундай келет да. Ошондо эмне болот? Ошондо элдер да көп түшүнүп калат. Биз лидерди шайлап атабыз. Кандай лидер экен? Программасы эмнеде экен? Ошондо биздин дагы бир жагынан элибизди дагы тарбиялайбыз. Акчага эмес, программасы да көңүл буруп калат да. Азыр көрүп атасызбы азыр? Азыр лидерди лидермин деп чыгат көбүчө. Мындай мен көрүп атам да. Партиянын лидери. Эгерде партияны парламентке алып келсе, анда ушул партиянын лидери лидер деп эсептесе болот. Мен өзүм айткан жокмун. Анткени ал лидер уюштура алды. Адамдарды, талапкерлерди бир нукка сала алды. Финансы жагынан уюштура алды. Партия программасын көрсөтө алды. Мына биздин мисалы Өнүгүү прогресс партиянын бүгүнкү күндө
МТС биздин долбоор баардыгы билет. Мен ар жерде трактор жөнүндө көп айтышат да. Бүгүнкү күндө МТС биздин долбоорубуз, машина трактор станция өкмөттүк долбоорго, өкмөттүк программага айланды бүгүнкү күндө. Мына карасаңыз, бүгүнкү күндө пандемия болуп атса дагы техникадан бир жерде маселе чыккан жок. Бир жерде маселе чыккан жок техника боюнча. Бүгүнкү күндө техника менен толук десем дагы 80%га мына биздин программа негизинде ишке ашышып атат. Мына биздин дагы программабыз, мына жарык шаар деген бул жөнөкөй эле программалар. Ишенесиздер, мына жөнөкөй келип биз үйлөрдүн подъездине бир лампочканы мындай, бул жөн жумуш бурап берген үчүн рахмат баталарын берип, мына бүгүнкү күндө бүт жерде айыл өкмөттөн баштап жарыктандыруу деген программа аябай катуу кетти. Ошон үчүн ушул жерде дагы биздин лидерлерди дагы тарбиялаш керек. Эми бул жерде түшүнүктүү ошол партиялык системасы, партиялык тиги парламенттик система өнүккөн өлкөлөрдөн бир мисал алып атканыңыз түшүнүктүү болуп турат. Бирок кайра эле барба кыргызча болуп кетпейби? Себеби дегенде сиз айтып атасыз да, мисалы шайлоого чейин партиянын ичинде дагы тандоо болсун, ошол тандоо күчтүү болсун деп атасыз да. Негизги мыйзам долбооруңуздун негизги мазмуну ошол. Бирок кайра эле ошол партиянын өкүлдөрү, ошол партия кайра эле баягы негизги лидерлерди, билимдүү адамдарды эмес, чөнтөгү калыңыраак, ошол партияны каржылай ала турган мындай бизнесмен негизинен кайра эле ошол мурдагыдай адамдар тандалып калбайбы? Эми мындай, азыркы учурда мына сиз айткан бизнесмендер капчыгы толо акчага тиги лидер болуп келип алышат депчи, баягы кайрада эле болуп калбайт дейсиз. Бирок биздин азыркы учурда лидер болуп съездинде 50 адам чогултуп алып лидерлер болуп шайланып атпайбы? 50 адам. А сиз бул жерде элестетиң эми. Боптур, ал бизнесмен болобу, ким болбосун, ал партиянын мүчөлөрүнө регион Исүкөлгө барат мисалы. Таласка барат, Баткен, Ош, Жалал Абадка барат. Ал жерде 200, 300, 400, 500 адамдар менен учурашат. Баары кандай адам болбосун, ошол элдин астына даярданат. Эмнени мен сүйлөйм? Кандай мен көз караштарым? Эгерде суроо болуп калса, мен кантип жооп берем? Ошентип тарбияланабы? Эгерде болушу мүмкүн, талапкерлер чыгат да, мисалы 5 адам чыгат талапкерлер. Анан 5 адам болуп, алар региондорду кыдырып чыгат, мүчөлөр менен учурашып чыгат. Тиги акчасы бар адам эгерде жакшы түшүндүрө албаса өзүнүн программасын, эгерде жеткизе албаса, жанындагы ушу партиянын мүчөсү, алар да талапкер, ошол жанындагы адам лидер болуп шайланып калса, анда ошол лидер ошол бизнесменди бар адамды көндүрүп, сүйлөшүп, чогуу кеткенге багыт алып, мына алдагы моюн баш ийип, мына ушундай чогуу басыш керек деп, мына ошол лидерден дагы көп мындай байланыштуу да. Ошон үчүн бул жерде бир съезд аркылуу эмес, элге чыгып мүчөлөрдүн арасына шайланган деген бул дагы туура болот. Бир жагынан сиз айтып атасыз, коркунуч бар, болушу мүмкүн. Бирок кандай болсо дагы элге барганда абдан даярданат. Ал эми мына жогорку кеңештин депутаттары дагы келечекте жанагы 10%тен кем эмес, жана жогорку квалификациялуу болсун, жогорку билимдүү болсун деген бул дагы кайсы бир деңгээлде квота болуп турат. Муну эл ошол саясий чөйрө кандай кабыл алышы ыктымал? Себеби дегенде ушинтип эле квоталап мыйзам шайлоого чейин эле ушинтип бөлүштүрүп Ибрагим, мисалы, тандап берип койсок эмне болот? Суроо берейинчи, мына сен тажрыйбалуу журналистсиң, аябай. Мен мына мисалы көп журналисттер менен учурашам, сен жөнүндө абдан көп жакшы жылуу сөздөр айтат. Тажрыйбалуу, мына азыркы учурда парламент, пресс-служба, парламенттеги ТВны жакшы нукка алып барып атат деген сөздөрдү уктум да. Бирок сенде мүмкүнчүлүгүң жок болуп атат да парламентке барыш. Эмне үчүн деген айтайынбы? Ачык сөз да. Мына биз бийликте эмес партия болуп келе атабыз. Бардык анткени партия үчүн добуш керек. Сенде сурайт сенден. Добушуң барбы, элиң барбы? Элиң барыш үчүн сен ал жерде организация кылыш үчүн сен ал жерде бензин куюш керексиң, агитаторлорго айлык төлөш керексиң, тигиндей анан сен жок дейсиң да. Мен барбайм, менде мүмкүнчүлүгүм жок, мен өзүм айлыгым. Ошон үчүн бул мыйзам чегинде квота деген сөздү биз партияларды мажбурлап атабыз. Эртең бүт тизмеде бардыгы
мен бардығын мен айтқым келбейт, бирок көп сөздөр айтып атпайбы, базарком келди дегендей сөздөр айтып атат, ар кандай сөздөр айтып атат да. Бүт 100% эгерде келип калса эмне кылабыз? Айтчы. Ким мыйзам жазат? Ким мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртөт? Экономикалык ушундай учурларда абалда ким экономик абалда кайрыгынан көтөрөт? Бүгүнкү күндө мына пандемия учуру, мына аябай экономика жагы бизде кризиске түштү. Бир жагынан бүгүнкү күндө өкмөт азыркы ушул экономика биздин кандай абалда болгонун анализ кылып, терең анализ кылып, кайсы жерде бизде кемчилигибиз бар экен, мына бир мисалы уун боюнча мен дайыма айтып жүргөнмүн. Биз мисалы айтпай эле мындай. Мына көрдүңөрбү? Өз мезгилинде завод фабрикаларды колдогон эмес, бүгүнкү күндө мына уундун баасы 2200-2000 сомго чыгып кеткен, мына дәл катар. Ошон үчүн мына кризистеги ал терең ой жүгүртүп, кайсы жерде биздин экономика, биздин өзүбүздүн коопсуз жагын, экономик коопсуз жагынан биз кайсы тармактарды, кайсы багыттарды алыш керек деп, ошол адамдар кимдер? Тажрыйбалуу адам болбосо, анын азыркы антикризисный программа жасалбайт. Антикризисный багыттарды жасалбайт азыркы күндө. Ошон үчүн бул квота дегенди биз партиялар мажбурлап атабыз. Анан дагы бир норма бар. Бактар Эргеш, тиги ал билимдүү адамдар мына 90-жылдары көрбөдүкпү? Аябай ошол профессор, академиктердин мамлекетти башкарган учурунда көрдүк. Анан эл алардан да көңүлү калды. Мына жана сиз айтмакчы базаркомдордон да көңүлү калып келатат. Анан эми кайрадан билимдүү эле адамдар бизди башкарсын деген бир ошол мыйзамдык багыттама берүүнүн эмне кажети бар дейм да. Элдин өзүнө ошол укукту берсе эмне болот? Ошол тандоо укугун, шайлоо укугун элдин өзүнө берсе. Эми сиз өзүңүз шайлоону жакшы билесиң. Элдин шайлоо тандоону көрүп атабыз. Бүт бар жака азыр акчага кетип калды. Тандоо. Мен сиздерге айтып коеюн, 2015 жылдагы шайлоо, 2020 жылдагы парламент шайлоо эки бөлөк шайлоо болот. Мен мурда деле айттым, өтө кымбат шайлоо болот. Жөнөкөй партиялар өтө албайт, ачык эле айтып коюш керек. Эгерде бийлиги жок болсо, эгерде акчасы жок болсо, партиялар өтө албайт. Анткени эл бүгүнкү күндө бир кандайдыр ушу нукка түшүп калдык да, андагы саясатчылар бузду. Ошон үчүн бул квоталар, бул жерде сен туура эмес түшүнүп калдың. Бул жерде мисалы 100 депутат, 120 кандидаттан баары эмес да, тиги 10% деп атабыз. 120 депутатты 12 эле адамды деп атабыз. 12 адамды киргизгиле деп атабыз. Калганы ушул сен айткан, өзүң эле айткан адамдар кирсин, спортсмени кирсин, дыйканы кирсин, мугалим кирсин, бизнесмени кирсин. 12 адам көппү? Аз да бул. Мен биринчи өзү негизи 30% деп жазгам. Анан кийин тиги кеңешип сүйлөшкөндө, юристтер менен тиги башка адамдар менен сүйлөшкөндө, бизде конституция негизинде баарды укуктуу, анан ошондо 10%ке биз квоталар бар, ушу квоталарды. Бул жерде эң негизи маңызы, сиздер да туура түшүнгүлө, бул жерде парламенттин сапатын, мыйзамдын сапатын, мыйзамдар чыгарылып, кол добуш коюп берип атабыз. Бирок аны кийин иштеши кандай болот? Аны эч ким көзөмөлдөбөй атабыз. 2020 жылдагы парламенттик шайлоо башталганга чейин ушул сиз сунуштаган мыйзамдык өзгөртүүлөр мына палатадан өтүп, депутаттар жактырып, анан күчүнө кирип, ошол таасир бериши ыктымалбы, же мындан кийинки ошол чакырылыштарга, мындан кийинки шайлоолорго болжоп атасызбы? Эми азыр бир ай толку болот. Бир ай болсо майдын аягында чыгат. Майдын аягында чыгабыз. Анан кийин ар бир окуунун ортосунда 10 күндөр да бар да. Июньдө иштейбиз. Сентябрь бар, октябрда шайлоо барабыз да. Эми бул жерде аябай мен оюм боюнча, эгерде ушундай азыркы күндө, мына 2 күндүн ичинде журналисттер аябай көп мындай кызыгып атат бул мыйзамга. Терс да ойлор бар, угуп атам, туура эмес деген сөздөрдү айтып атат. Бул бирок жакшы. Терс жагында оң жагын карап чыгыш керек. Мен деле балким мен өзүм дагы балким баягы кайсы жерде бир кошумча кошпой калдым да. Ошон үчүн бул мындай, бул парламентке, эртеңки парламентке бул негизги терең ой жүгүртүү. Бул келечектеги парламентке мындай кимдер келиш керек?
кайсы адиске ээ болгон адамдар келиш керек. Анткени биз эгерде жөн турсак, өзүбүздүн оюбузду айтпасак, талкуу кылбасак, анда ушул өзүнүн баягы мурдагы нук менен, агым менен кете берет да. Ошон үчүн бул парламенттен көз каранды кабыл ала албайбыз. Кыргызстандагы саясий системаны чын эле өзгөртүүчү мыйзам долбоорлору экөө тең. Бирок ушул сыяктуу маанилүү мыйзам долбоорлорду мындай жалгыз депутат же болбосо жалгыз фракциянын лидери алып чыккан оңбу, же болбосо сиз ушул мыйзам долбоорун коомдук талкууга коердон мурда ошол эле президенттик аппарат, парламенттин сыртындагы партия лидерлери, партиялар, парламенттин ичиндеги ошол фракция лидерлери, партия лидерлери менен консультациялар жүрдүбү? Мен дагы кайрадан айтып коеюн, саясий чөйрөдө саясатты жүргүзгөн лидерлер болуш керек. Мисалы, министр болуп дайындалган адам болсо, ал дагы лидер болуш керек. Бул партиянын лидери эмес. Лидер деген өзүнүн ою бар, саясаты бар, өзүнүн көз карашы бар. Аны кантип ишке ашыра алам деп, мына ушул адам келиш керек. Мен сиздерге айтып коеюн, саясатка лидерлер, саясатка өзүнүн көз карашы, өзүнүн бир багыттары болгон адам келбесе, анда биздин саясат солк болуп кете берет. Коомдук талкуудан кийин биз эмне үчүн мен өзүм жалгыз чыктым, анткени коомдук талкууга чыктык. Бизде мыйзамда коомдук талкуудан кийин биз анан кийин баягы авторлорду кеңейтебиз. Ошо лидерлер менен да сүйлөшөбүз. Анткени мен эң негизги багыты келечекте кадр потенциалды лидерлерди өстүрүү, чоңойтуу, тажрыйбалуу болсун деген ойдо мен. Консультация мындан кийин болот экен. Обязательно. Анан эң акыркы суроом, мисалы азыр ушул өкмөткө канчалык көп сын айтылган сайын бул жогорку кеңештин депутаттарына дагы, ушул жердеги партия лидерлерине дагы сындар көп айтылып атат да. Сиздер эмне деп ойлойсуздар? Эми ушул сыяктуу мыйзамдарды сунуштабай эле туруп абалды оңдогонго мүмкүнчүлүктөр барбы азыркы мыйзамдар боюнча? Эми чындыгында айтканда, азыркы пандемия учурунда, карантин учурунда мен азыр өкмөттү сындап, азыркы оор учурда мен баш тарттым бул учурга. Бирок бул карантин бүткөндөн кийин мен айта турган сөзүм бар. 26 январда мен палатада чыгып айтканмын. Эсиңизде барбы, жокпу? Кытай мамлекетинде ушундай коронавирус деген илдет чыгыптыр. Ошол боюнча биз дагы абдан ушул 26 мезгилде коопсуздук кеңеште өттү. Коопсуздук кеңеш өттү. Ошондо президент дагы айтты. Тиги бул депчи, даярдангыла. Анан биз даярдыкты мына көрдүк. Эми азыр мен баягы критика кылбай эле коеюн. Бүтсүнчү. Аз дарыгерлерге таазим этебиз биз. Милиция кызматкерлерге таазим этебиз. Кандай оор учурларда алар туруп беришти. Мына бүгүнкү күндө 100дөн ашык медик кызматкерлери ушу коронавирустун дартка учурашты. Бүтсүн. Бирок бир нерсе мен мындай нааразы болдум. Ушунча эрте айтылган даярданайлык. Мына первый вице-премьер-министр өмүр бою МЧСте иштеген. Ошол первый вице болуп туруп, ошол даярдыкты эпидемия абал деп алдын алуу айтып, мындай орусча айтканда учениялар жасатып, эгерде тиги келет, башка мамлекеттин самолеттери менен биздин жарандар кантип тосуп алабыз? Аларды учение жүргүзүп, каяка жаткызабыз? Мына ошондо мартка чейин, январь, февраль, мартка чейин 2 ай бар эле. Анан кийин биз карантин киргенден Баткенге 500 баягы медициналык спецодеждаларды Өзбекстандан алып келишти. Бул бир эле мен мисалды айттым. Андан көп да маселелер. Ошон үчүн бул карантин бүткөндөн кийин биз өкмөттүн отчетун алабыз. Өкмөт отчет алганда дагы ушул сөздөр айтылат.
Байыңызге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Студиябыздын бүгүнкү коногу Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев болду. Саламатта калыңыздар.